Сулайман Рожихи, араб миллиардери, 5 миллиард 900 миллион доллар байлыгы менен Сауд Аравияда 7, дүйнөдө 107 орунду ээлейт. Ал 1929 Сауд Аравияда жакыр үй бүлөдө жарык дүйнөгө келген. Жаштайынан жалданып, курма терип, базарда жүк ташып, курулушта иштеп, көчөдө чай, кофе сатып, үй бүлөсүн багууга жардам берген. Жокчулуктан улам мектепти толук бүтүрө алган эмес. Бир аз чоңойгондон кийин көчөдө акча алмаштырып иштей баштаган. Иши жүрүшүп, чакан кафекана ачууга жетишкен. Кийин агасы Салих экөө Мекке жана Медина шаарларына акча алмаштыруучу жайларды ачышкан. Сулайман Рожихи атындагы курулуш жана жүк ташуучу фирмаларын кайрымдуулук фондун түптөшкөн. Сауд Аравияда биринчи жолу Ислам банкы да Банк Рожихи деген аталыш менен ачылып, бүгүнкү күнү дүйнөдөгү эң ири банктардын катарында турат. Ал балалыгындагы бир окуяны төмөнкүдөй баяндаган. Жакыр үй бүлөдө төрөлдүм. Биринчи класста экенимде палестиналык мугалим табият койнунда эс алууга чыгуу үчүн окуучулардан 1 реалдан жыйнады. Шолокто ыйлап кайра-кайра сурасам да, атенем жокчулуктун айынан акча таап бере алышпады. Эс алууга кетерге бир күн калганда менин абалымды байкаган мугалим окуучуларга суроо узатып, ким туура жооп берсе 1 реал берерин айтты. Суроого дароо жооп бергеним үчүн окуучулардын дүркүрөгөн кол чабууларынын коштоосунда 1 реал сыйлык алдым. Төбөм көккө жете сүйүнүп, дароо эс алууга барарымды билдирдим. Күнүгө шолоктоп ыйлаган баланын кайгысы бир заматта бакытка айланды. Ал кубаныч бир нече айга созулду. Убакыт учкан куш дегендей, мен дарыйсага жетип, акыры бай адамдардын катарына кошулдум. Бир кезде жардамга муктаж болсом, эми өзүм муктаждарга жардам берүүгө өттүм. 1 реалы менен сүйүнүч тартуулаган палестиналык мугалимди да унутпадым. Эсиме түшө калганда, мугалим чындап татыктуу жооп бергеним үчүн сыйлады беле, же садака берүүнүн ушундай ыкмасын ойлоп таптып эле, деп да жүрдүм. Айтор, кандай ниет менен берсе да, ошол кездеги менин санаамды тынчытып, эбегейсиз бакыт тартуулаган эле. Жаныма тынчтык бербеген бул ойлор акыры мугалимимди издетти. Өзүм окуп кеткен мектепке бардым бир күнү. Сураштырып отуруп, мугалимдин дарегин алдым. Агай улгая түшүптүр. Иштен кеткенине көп убакыт болуптур. Өз үйү жок, бир жупуну батирде турат экен. Ал жай сурашкандан кийин, агай, сизге бирөө чоң суммадагы акча карыз экен, көптөн бери бере албай жүрдүм эле, дедим. Агай, кайсы бир адамга карыз бериптирменби, деди таңыркай. Бир жолу туура жооп бергеним үчүн 1 реал бергениңиз эсиңиздеби? Бир топко бүшүркөй отуруп акыры эстеди окшойт, жылмайып алды. Уулум, ошол 1 реалды кайтаруу үчүн келдиңби? Агайды унаама салып алып, шаардын четине жөнөдүм. Заңгыраган хан сарайдын астына токтоп, ушул үй бир кезде мага берген сыйлыгыңыздын акысы, дедим да, акырын колтугунан сүйөй унаадан түшүрүп, дарбазадан кирдим. Тиги жол тандабаста сиздики, деп колуна ачкычын карматтым. Мугалимдин көзүнө жаш тегеренип, кеп айта албай мукактанды. Агай, жашооңузга кең кесири жете тургандай айлык жазып койдум. Уулуңузду кайрымдуулук фондубузга ишке алдым, дедим коштошордо. Мугалим жаш баладай эреркеп кучагына бекем кысты да, уулум, бул жагы ашыкча болуп кетти го, деди кулагыма шуурай. Агай, билесизби, ошондогу берген 1 реалыңыз үчүн бүгүн сиз сүйүнүп алып жаткан хан сарайдан 10ду берсем да аздык кылат. Андагы бактылуу көз ирмемди эч качан унутпайм. Кыжалат болбой, бемарал жашай бериңиз.